Биздин бүгүнкү окуучу темабыз эстүү өскөн кыз энесине туу, эси жок өскөн кыз энеге берген уу. Ооба, балдары жакшы болсо, эне төрдүн көркү болот. Бала тарбиялоодо билим орто болушу мүмкүн, а бирок тарбия жогору болуусу зарыл. Албетте, энеси жакшы тарбия берген болсо, анда ал кыз ыймандуу, эстүү болуп чоңоет. Эгер ошол нерсени жакшы түшүнүп алып кете алса. Урууңду сактайм десең, уулуңду тарбияла, улутуңду сактайм десең, кызыңды тарбияла деп кыргыз эли бекеринен айтпаса керек. Азыркы заманыбыздын жаштарын баарыбыз эле билебиз. Жаман жолдо жүргөнү дагы, жакшы жолдо жүргөнү дагы бар. Мен ошол жакшы жолдо жүргөндөрүнөн сөз баштагым келип турат. Кызыңызды жаштайынан катуу кармаңыз. Кичинекей кезинде жаман көрөт, бирок убагы келгенде сизге ыраазы болот. Ислам дининде айтылган: сиздин үйүңүздө кыз төрөлсө, анда сүйүнүңүз. Себеби ал кызды акылдуу, ыймандуу кылып тарбиялаган ата-энесине бейиштин эшиги ачык деп. Кызы жөнүндө ата-эненин дарегине жакшы сөздөр, мактоолор барып турса, бул ата-эненин чоң эмгеги деп ойлойм. Анткени алар кызына ошондой тарбия беришкен. Кыргыздын бир жакшы макалы бар эмеспи? Уядан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың деген. Аңсагандай, үй бүлөдөн жакшы тарбия алып, жакшы жакка умтулсаң, анда келечекте чоң таасирин тийгизет. Эгерде кыз киши өзүнө ата-энесинин жакшы тарбиясын алып, ошол нерселерди кайда болбосун эсинде сактап, жакшы жолдо жүрсө, анда ал кыз ата-энесинин, үй бүлөсүнүн жүзүн эч качан жерге каратпайт. Анткени андай кыздар үчүн ата-энесин эл караган бетин жер каратып, уятка калтыруу өлүм деп эсептелинет. Илгери ата-бабабыз үйдөн чыккан кыз чийден тышкары дегендей, кыз күйөөгө кеткенден кийин ошол жердин ысык суугуна чыдап, бир үй бүлөнүн түтүнүн булатып, таштай катып, суудай сиңип бактылуу болуусун тилешкен. Кыз киши туура эмес нерселерди кылып койсо, улуу кишилерге сөз кайтарса, түз эле жаман сөз барып энесине тиет. Тарбия бербептер эч нерсе үйрөткөн эмес го деген. Кыздарга айтарым: кыздар, ата-энебизди сөзгө калтырбаганга аракет кылалы. Мен ойлогом, ар бир кыргыз кызында аялдык касиет жана намыс бар деп. Бирок мени өкүндүргөнү, ошол аялдык касиетин, намысын жоготкон кыздарыбыз дагы бар экендиги. Биздин бүгүнкү темабызда айтылгандай, эстүү кыз энесине туу, эси жок кыз энеге берген уу. Баардык ата-эне өз баасын эч качан жаман болуусун, жаман жолго баруусун каалабайт. Баланы токчулук бузат, кызды жокчулук бузат. Биз мындай жеңил ойлуу кыздарды көрүп эле жүрөбүз. Макул, Казакстан, Россияны айтпай, өзүбүздүн кыргыздын эле кыздарды айталы. Жакшылары көп, бирок жамандары дагы жок эмес. Ата-энесин кыйнап, жумалап үйүнө келбей ойноп жүрө бергендери дагы бар. Ичип, чегип, сөгүнгөн кыздарды көрсөң, ал кызда аялдык назиктикти, мен келечектеги энемин деген касиетти көрбөйсүң. Ата-энесинин кашыктап чогулткан абийирин чөмүчтөп төккөндөр бар. Ата-эне ал кыздын уусун ичүү үчүн, азабын тартуу үчүн ошол даражага жеткизген эмес. Урмат сыйын көрүү үчүн чоңойтуп өстүрдү эле. Тилекке каршы андай кыздар жаман жолго баруудан мурун ата-энесин эмес, өз кызыкчылыктарын ойлошот. Ооба, билем, ар бир адамдын өз жашоосу бар. Мен андай кыздарга көп сөз айтып жамандагым келбейт. Бир гана сөзүм: жараткан Аллахым алардын дагы, биздин да күнөөбүздү кечирсин. Ал эми ар дайым өз намысын жана ата-энесин биринчи орунга койгон кыздарга айтарым: сиздер азаматсыздар, ушунуңуздардан жазбаңыздар. Сөзүмдүн аягында сиздерге айтаар кеңешим: ата-эненин жүрөгүн эч убакта оорутпайлы, көзү тирүүсүндө барктап кадырлайлы. Кийин ата-эненикиндей сүйүүнү, мээримди издесек да таппайбыз. Ар бир жандын ата-энеси аман болсун. Аягына чейин убактыңыздарды бөлүп укканыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Урматым менен, мен Дүйшөналы кызы Айшола.